ntmach.ru. Ищешь работу, жилье или автомобиль? ntmach.ru – сайт по поиску вакансий и тысячи других объявлений в Москве. Найди нужное объявление на сайте ntmach.ru. Чындыгында ошол кырдаал, саясий кырдаал, Өмүрбек Токтогулович жөнүндө оң сөз айтууну жактырбай турган учур болчу. Бирок биз эки нерсени эске алдык. Биринчиден, эртеби кечпи чындыкты тарых бордуна коет. Карамзиндин айтканы бар, тарых кекчил келет. Ал эртеби кечпи чындыкты алып чыгат. Бул бир. Экинчиден, биз бул жерде жоопкерчиликти сездик. Анткени сөз улуттар аралык касташуу. Бул мамлекеттин тагдыры жөнүндө болуп атат. Бул оңой иш эмес, бул оюн эмес. Ошондуктан бул жоопкерчиликти сезүү да биздин мойнубузда турду. Үчүнчү нерсе, илим. Бул лингвистикалык анализ же эксперт болуу илимий негизде иш жүзүнө ашат. Ошондуктан илимдин алдында калп айтууга абийирибиз жол берген жок. Ошондуктан өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыз тебеленгенине карабастан, жеке кызыкчылыгыбыз курмандыкка чалынганына карабастан, биз чындыкка тике карадык. Ал үчүн мен сыймыктанам. Эми анализ боюнча негизинен Өмүрбек Бабановго 4 күнөө коюлган. Биринчиси улуттар аралык касташууну козутууга негиз барбы. Экинчи, улуттарды бири-биринен кемсинтүүгө же бири-биринен артыкчылыгын баса көрсөтүүгө чакырык барбы. Үчүнчү күнөө, динине, расасына көңүл буруу барбы. Ошого үгүттөө барбы. Төртүнчү, конституцияны өзгөртүүгө бийликти күч менен басып алууга чакырык барбы. Мына ошол 4 күнөөнүн негизинде биз 1,5 сааттык жыйындын көчүрмөсүн бир нече жолу карап, 40тан ашык сүйлөмгө анализ жүргүзүп, андан кийин мына ушундай жыйынтыкка келдик. Келгенде мен азыр силерге конкреттүү ар бир сүйлөм менен далилдеп берүүгө аракет кылам. Илимий адабияттар боюнча буга чейинки лингвистикалык анализдин илимий теориялык критерийлери боюнча негизинен 3 метод колдонулат. Бул биринчи метод дискурстук метод. Дискурстук метод деген эмне? Бул негизинен бир нече илимдин объектиси, анын ичинде лингвистикалык жана социологиялык экспертизада колдонулат. Дискурстук анализ боюнча оратор, сүйлөөчү кандайдыр бир социалдык топко кайрылат, социалдык жаңы окуяга багытталат сөзү. Ошондуктан сүйлөөчүнүн сөзүн экстралингвистикалык каражаттар коштойт. Бул мимика, жест, үндүн тону жана эмоционалдык абал. Мына ушул көз караштан алып караганда, биринчи күнөөнү кандай деп тапсак болот? Биринчи күнөө бар бекен дейин десек, биринчи эле сүйлөмү мындайча башталган. Кудай буйруса, мен президент болуп келгенде мамлекетибизде өзбек, орус, казак, кыргыз деп улутун карабайт. Улуттар ортосундагы каштыкты козутуу эмес, тескерисинче козутпоо жөнүндө чакырык ташталган. Анткени кыргыз тилинде ба мүчөсү кандайдыр бир ишти жасаба дегенди билдирет. Бербе, айтпа, отурба, ба мүчөсү турат. Улутуна карабайт деп улуттарды бириктирүүгө чакырык ташталып атат. Экинчиден, татыктуу болсо, бардыгыңар жакшы жумушка барасыңар, билимиңерди карайт, улутуңарды эч ким карабайт, мен сөз берем. Эч ким деген таңгыча татооч кыргыз тилинде, ал силерге эч кандай куугунтук болбойт. Улутуна карап, элге куугунтук болбойт деген сөздү берип турат. Үчүнчү, өзүнүн айткан ошол ишенимин бекемдөө үчүн мен силерге сөз берем. Бер деген инфинитивке келер чактын э мүчөсү уланганда, ал кийинки адамдын планын билдирет. Ошону менен биринчи күнөө улуттар арасындагы кастыкты козутууга эч кандай негиз жок экендигине далил болот бул сүйлөмдөр. Экинчи метод бул контекстик семантикалык метод. Контекстик семантикалык метод боюнча ишти козгоого негиз болгон бир макал тике туруп жашаганча
тизе бүгүп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Бул сөздү Атамбаев 8 жолу колдонгон. Буга чейин, Бабановго чейин. Колдонгондо дагы биринчи жолу өзүнүн инаугурациясында этникалык өзбектерге карата колдонгон. Анан бир киши айтса козголбойт дагы, экинчи киши айтса козголуп калабы. Бул сөз кылымдардан бери келаткан макалга айланган сөз 3 вариантта кездешет. Тике туруп жашаганча, тизе бүгүп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Чөгөлөп жашаганча тике туруп жан ташта, тизилеп жашаганча тике туруп өлгөн артык. Бул кылымдардан бери келаткан сөз. Ошондуктан бул сөздү эмне максатта колдонду деген анализ жүргүзгөнүбүздө, бунун кандай максатта колдонгондугун тексттин контексти бизге айтып берди. Контексттик 2 блок бар. Биринчи блок биздин мамлекетибиздин байлыгы бул биздин көп улуттан турганыбыз. Биздин мамлекетибиздин байлыгы ошол эле бир тууган өзбек эли. Кудай буйруса биз өзүбүздүн мамлекетибизди байытууга, жыргал жашоого келтирүүгө ошол эле байкуш өзбек дыйканын кыргыз дыйкан менен кол кармашып аракет кылат. Ошол эле байкуш кыргыз жаш аскерде служба өтүп жаткан уулум ошол эле бир тууган өзбек уулу менен бир мылтыгын кармап мекенди коргойт деп атат. Демек, бул сөздөрдө улуттарды касташтыруу эмес, улуттарды бириктирүү, алардын укугунун тең экендигин айтуу тексти көрүнүп турат. Демек, бул экинчи 3 сүйлөм буга далил болот, аргумент. Биринчи сүйлөм биздин мамлекетибиздин байлыгы бул биздин көп улуттан турганыбыз. Экинчи аргумент биздин мамлекетибиздин байлыгы ошол эле бир тууган өзбек эли жана кыргыз дыйканын кыргыз уулум жана өзбек уулу менен бирге деген сөз. Эки контексттик тексттик блокто 20 жолу бирге бир деген сөздү колдонгон. Бул экинчи күнөөгө аргумент. Үчүнчү күнөөгө динине, расасына бөлүү, ошо агитация жасалганбы деген. Дин, раса деген сөздү 1,5 саат ичинде эч ким колдонгон эмес. Бир дагы сөздү тапкан жокпуз текстте. Үчүнчү, төртүнчү, конституцияны өзгөрүүгө, бийликти басып алууга чакырыктар барбы дейт. Үгүт чакырык иретинде кыргыз тилинде кыла деген буйрук ыңгайдын мүчөсү колдонулат. Баргыла, келгиле, айткыла, отургула, жооп бергиле жана башка. Ооба, кыла деген сөз колдонулган. Колдонулганда кандай максатта колдонулган? Бул тексттен көрүнүп турат, кандай максатта колдонулгандыгы. Ал шайлоого элди үгүттөө максатында колдонулган. Мен ушул жакка келе жатканда укук коргоо органдарына кайрылып кетет элем. Ушул жерде жүргөн зам министр Сүйүн Өмүрзаковго кайрылып кетет элем. Өзүңөрдүн укугуңарды аткаргыла. Мыйзамдын алдында сөзсүз түрдө жооп бергиле. Шайлоо мыйзамынын негизинде кайсыл укук коргоо органдарынын иштеп жаткан иштери аралашса, урматтуу офицер, сержант буйрук мыйзамсыз буйрук берсе, аны аткарбагыла. 3 жылга кесилесиңер. Элдин укугун коргоп бергиле. Шайлоого башка бандиттер аралашса, ошолорду камагыла. Ошондо эл силердин бетиңерден өт. Ошондо жашоо өзгөрөт. Кыла деген сөздү конституцияны өзгөргүлө, бийликти алмаштыргыла, эртегеле барып биз революция жасайлы деген сөз жок. Жок болсо биз каяктан табабыз? Рас ушунун бардыгы жазылып тургандан кийин биз илим астында анан бир кыргыздын жигитинин тагдырын талкалоого жасалган саясий буйрутмага баш ийбей өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды курмандыкка чалып туруп, мына ушундай эксперттик куртумду бердик. Биз ошо күз айларында экспертизаны жасадык. Албетте чоң жоопкерчилик менен, анткени мамлекеттин тагдыры жөнүндө сөз болуп атат, адамдын тагдыры жөнүндө сөз болуп атат. Ошондуктан жоопкерчилик абдан чоң болчу. Анан мен ошо Кыргыз-Кытай институтунда директор болуп иштеп аткам.
Устав боюнча директордун кандидатурасы жылыга отчет берет, андан кийин жаңы жылга бекитилет да. Биз декабрда ректор менен бирге барып, Кытайда башкаруу кеңешин өткөрүп, ошол кеңеште менин кандидатурам 18-жылга бекитилген. Кайра келгенден кийин жакшынакай эле мамиледе жүрдүк. Анан 25-декабрь күнү эле биз 16-декабрда келдик. 25-декабрда ректор мени чакырттыр. Барсам айтты, сиз экспертиза бердиңиз беле, ушундай корутунду бердиңиз беле? Ооба, бергем. Десем, биз ага чейин башкача корутунду бергенбиз. Бир мекемеден эки түрдүү болгону мага айтып атышат. Ким айтып атат десем, СМБден Максат деген бала келип айтып атат деди. СМБ деп көнүп калдык дейм, кыргызчасы коопсуздук комитети. Ошондо Максат деген бала улам чуркап келип айтып атат. Фамилиясы Бадыев болсо керек эле. Буну жогору жактан бизге буйрук келип атат, бул кишини жумуштан кетирүү керек деп атат. Мен айттым, жогору жактан деле андай болбош керек го, анткени мунун баардыгы ордуна келет болуш керек дедим. Экинчи жолу чакырды. Анан жаңы жылда 3 күнгө эс алууга чыгып кеттик да. 3-январь күнү мен үйдө болчумун. Үйгө телефон чалды ректор. Анан айтты, 4-күнү жумуш күн болчу, 4-күнү келип кетесизби деп. 4-күнү келсем, кайрадан эле ошол сөздү козгоду. Жок, жогору жактан биринчи өзү талап кылып атыптыр деп. Мен айттым, андай болушу мүмкүн эмес. Мен буга ишенбейм. Андай болсо, бул маселелер тынчыт болуш керек. Ага чейин эмгек келишимин эмгек эс алуусуна чыга турайын, өргүүсүнө десем, анда мындай кубангандай болуп кетти. Жакшы болот, анда арыз жазып кетиңиз деди. Мен арыз жазып, кабылдамага таштап кеткем. Анан үйдө эс алып атам деп ойлодум. Зарыл болгондо келип аттым жумушка. Анан 8-күнү кыздар эртең менен айтты, Кытайдан делегация келип калды, эже бүгүн келбесеңиз болбойт деди. Түшкө чейин алар менен сүйлөштүк. Андан кийин телефонумда, өзүм отурган телефонума канцелярия чалды. Эже келип кетесизби деди. Бардым. Ал кыздар барганымда көзүмө тике карай албай, аябай ыңгайсыз болушту. Мен башка маселе менен чакырган, анан дагы бир кагаз бар экенин билбептирмин, эже деп эле бере салдым. Карасам, жумуштан бошотулсун, эмгек келишими менен бүткөнүнө байланыштуу дептир. Эми ошол эмгек келишимин кайра түзүү убактысы дагы баягы туш келип калды да бул мезгилде. Эгерде ал туш келбей калса билбейм, кандай мотив менен, кандай себеп менен бошотот эле. Бирок ошол эмгек келишимин бетине кармап, азыр кийинки ар кандай суроолорго бул маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Эмгек келишими бүткөнүнө байланыштуу деп гана айтты. Анан дагы бул Кытай тилин билбегендиги үчүн бошоттук деп дагы кошумча чыгарттыр. А бирок уставта биздин институтта 2 директор болот, со директор деп коет. Кытай тараптан Кытай тилин билген директор, а кыргыз тараптан кыргыз тилин билген директор отурат. Тескерисинче мен кеткенден кийин кыргыз тилиндеги аябай жакшы долбоорлор токтоп калды. Алып койду бул институттан, анткени биз окуу китептерин жазып атканбыз. Кыргызстан үчүн Кытай тилинен окуу китептерин бала бакчадан баштап жогорку окуу жайына чейин жазып атканбыз. Ушул долбоорлордун бардыгы токтоп калды, анткени Кытай тилин билген киши кыргызча жаза албайт. Ошондуктан андан башка дагы бир топ долбоорлор токтоп калды.